Сары түстү жамынган бул аянтта 50 гектар будай бышып жетилип, чабык жаңы гана башталды. Ишыргагы ойдогудай кетсе, кечке чейин эгин жыйналып бүтүп калат. Кара бууралык дыйкандар акыркы кезде будайдын кылканы аз сортун көбүрөөк эгип жатышат. Жаз менен аба ырайы да жаанчыл болуп, эгин талаалары жакшы жетилип, дыйкандардын эмгеги акталууда. Ачыгын айтканда былтыр аябай слабый болгон да. Где-то бир 30 центнерден айланган. А быйыл 50 центнерден ашып атат. Буюрса жакшы. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп аткан тала безострый уругу. Быйыл погода жакшы болуп атат. Кургакчылык болгон жок. Жакшы. Сууда кенен болду. Түшүмдүүлүк Кудай буюрса жакшы. Быйыл жаан чачын болгонуна байланыштуу азыр кайракы жерлерибизге дайралган. Кайракы жерлерден 26 центнерден өйдө алынып атат. А сугат жерден 40 центнерден жогору болуп атат. Арпаларда бир 30 центнерге жакын болуп атат арпанын түшүмдүүлүгү. Анан да Россиядан келген жаздык будайлар арпа келген, алар да чабылып атат. Азыр бүгүнкү күндө жакшы. Кара Бура районунда жыл өткөн сайын кылкандуу дан эгиндерин талаасы кеңейүүдө. Буга себеп эңериде дыйкандардын сапаттуу үрөөнгө басым жасап, аны туура тандоого үйрөнгөнүндө. Мурунга караганда жакшы, эл көндү, таза үрөөн сээп башташты. Будайдын дагы аянты көбөйүп атат. Үрөөн пайда болгондон кийин аянт көбөйө баштады. Айыл чарба деле билет, мындан 3 жыл мурун биздин Кара Бурада бир 1000 гектар, 2000ге жетпеген гектар гана жер эгин айдалчы. Азыр 4000-5000ге чейин жакындап калды. Бул ушул үрөөн бардыгынан ушуга жетип атат. Үрөөн бар, сее баштады. Таза үрөөн болсо түшүм жакшы алышат. Кара Бура районунда 38 000 гектар айдоо жер бар. Анын басымдуу бөлүгүнө төө бурчак айдалат. Ал эми 5000 гектарга жакын жерге эгилген эгин талааларында оруп жыйноо өнөктүгү учурда текши жүрүп, керектүү техника менен камсыз болушкан. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Элхан Арстанбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.